Allah bizde aytып da suragıla men bereyin деп атат да. Сураганды үйрөнүш керек да простачы. Анан карасаң мына 2,5 саат сурап көрчү. Кантип эле 15 мүнөттүк сураганын бербесин Аллах. Сурагадан мурда мындай болуш керек да. Мындай лайфхак кылып коебың ичинен чамча кантип башташ керек экен. Биринчиси мындай колуңа теспе сөзсүз болуш керек да. Башта руль этип бартасың, бир 100 жолу истигфар айтып ал, астагфируллах. Бирок айтканда чын жүрөктөн айтып алыш керек да. Я Алла, кечир, мен күнөөкөрмүн, я Алла, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах ва атубу илейк унутпагыла. Анткени кечирим сурап турам, тооба кылбой койсоңор болбой калат да. Мындай астагфируллах, кечирим сурап, я Алла, күнөөмө баардыгына тооба кылам, я Алла. Мойнума алдым деген сөз да. Анан ушуну 100 жолу айтып аласыз. Анан кийин лекен келме ла илаха иллаллахты 100 жолу айтып аласыз. Анан пайгамбарга сөзсүз 100 жолу салават айтылат. Сөзсүз. Анан кийин мүмкүн болсо ла хаула ва ла куввата илля биллахил алил азим деп ушуну 100 жолу айтып алла. Анан кийин Аллага кайрылып баштасак, машалла, эмне болду? Жүрөгүбүз таза. Анан өзү чыкпаганын көрөйүн. Эгер ихлас менен ушу 4 эле дуаны 4 эле зикирди кылсаңарчы, эгер чыкпасаң, Алладан сураганыңа чыкпаса көрөйүн. Чыга берет.